Камчы Көлбаевдин жок кылынышы, анын тобунун жок кылынышына кандай көз караштасыз? Камчы Көлбаевдин жок кылынышы өзү биздин баш мыйзамда мындай жок да, мындай атып салуу же болбосо мындай жок, бул мыйзамсыз болуп калган да. Эми аны алып келип жоопкерчиликке тартып, аны өзүнүн жанакы айыбын угузуп камаш керек. Мыйзам боюнча сүйлөп атам да мен, мыйзам боюнча. Анан аны көчөдөн эле ит аткандай кылып атып салган. Каршылык көрсөткөн учурда жок кылынды деп расмий билдирүү болбоду. Бирок ошондой айтылды. Эми биз билбейбиз да. Туурабы? Кайсы сөзгө ишенейли? Эми ошол уюшкан кылмыштуу топ дегенде Көлбаевдин тобу сымал маанинде айтып атам да, ошолор мамлекетте болбошу керек. Туурабы? Кандай ойдосуз? Ошондой топтор, кылмыштуу топтор. Камчы Көлбаевдин болбош керек. Болбош керек. Болбош керек. А сиздин өзүңүздүн кандай байланышыңыз бар? Байланышыңыз деги эле барбы ошондой топтор менен? Өзү ушул суроо берилет дайым эле мага. Анан эгер кечеги куугунтукта мен тиги Камчыбек Кыдыршаевич жанакы мен айылдагы иниме чейин барып, айылдан чыкпаган бир иним бар. Атабыздан калган 2,5 гектар жер бар. Ошонго чейин барып алып туруп, жанакы УКМКнын балдары жумалап ошол жерде текшерип, инимдин үйүнүн алдында машинасын коюп алып жатпадыбы түнү күнү? Эмне илинчеги бар экен депчи. Анан эгер уюшкан кылмыштуу топко бир тиешен болуп бир фактысы чыгып калганда, бир башым үстүнө бантик кылып тагып туруп элге жарыя кылмак да.